Саламатсыңарбы? Шүкүрбек Бейшеналиев Мүйүздүү козу 2-бөлүм. Азиз Чабандын жалгыз уулу. Чабандын кайтарганы килтейген ириктер. Азизге атасы боз ирикти энчилеп берет. Боз ирикти күзүндө эт комбинатына өткөрүш керек. Азиздин атасы кайрадан козу бөлүп алат. Малга байланыштуу макал лакаптар. Мал баксаң чөп чап, жан баксаң көп тап. Малдуунун көзү өткөр, малсыздын сөзү өткөр. Малды баккан билет, отту жаккан билет. Мансап үчүн сүйбө, мал мүлк үчүн достошпо. 1000 койду бир серке башкарат. Конок койдон жоош. Эгин эгип мал бакпаган, эптеп-септеп жан сактаган. Бөрүгө кой кай тартпа. Сөздөрдүн маанилерин чечмелөө балдар. Килтейген эрик, акмалап тосуу, кибиреген, мотурайган козулар, малкор. Мүйүзүнөн айрылган сүзөнөк козу. Күндөрдүн биринде Азиз сүзөнөгүн жамаатташ Коктудагы койчунукуна ээрчитип барды. Өзүнүн Улуу Султан деген балага жолугуп, «Мүйүздүү козуң барбы? Сүзүштүрөсүңбү?» деди. Дөндөшүн мүйүзүнөн кармап мактана. Султан аны жактырбаган үнсүз башын чайкады. Азиз тигинин тоотпогонсугуна ызаланып кетти. «Анда өзүңдү сүздүрөйүнбү?» деди Азиз эдиреңдеп. Султан күпүйүп тончон, чокойчон эле. Ага ишенбей, эр болсоң эле сүздүрүп көр деди. Анан ыйлабаган Азиз согуш жарыялаган немече кыйкырып, мүйүздүү козусун жүткүнтө Султанга тап берди. Качыр, качыр, мүйүздүү дөңдөш. Текчее кетенчиктей түшүп калды. Карма деп бакырды ал, чындап коркконунан. Азиз дөңдөшүн адатынча тутамдап карга матыган Султанга жанагыдай мактанычтуу эдирейди. «Көрдүңбү? Ишендиңби? Кыйын экенсиң» деди Султан. «Сары тоңдун жээниндеги карын күбүй. Эртең сөнөгүңдү алып менде да мүйүздүү бирөө бар. Атам жайытка айдап кетти. Эртең короого алып калайын. Сүзүштүрүп көрөлү. Мунун кандай ургандай күчтүү экен» деди. Жеңиштүү Азиз Султандын сөөгү эмес, мактоо уккан соң макул болду. Сөнөгүн аябай жемге тойгузду. Эртеси атасы короодо жандыктарын айдар замат Азиз сүзөнөгүн ээрчитип Султандын короосун беттеди. Султан аны жарым жолдон тосуп алды. Мейманын балбаны экөөнүн короосуна киргизип, илгичин ичинен илди да, наркы бастырманын түбүнөн чыгырык мүйүз ак кочкорду айдап чыкты. Азиз аны: «Алып бар нары, чоң кочкор тура, меники кичине да, козу кочкор да». Султан чуркап келип, Азизди колдон кысты. «Коркпо, бул сүзбөйт, карыган эме. Чын эле ак кочкор алар менен иши жоктой каалгый басып кетти. Сүзүшүүнү каалабады. Чын эле сөнөгүмө баары тең багынып келатпайбы? Бул карыган эмени деле качырар» деп ойлоду Азиз. Мүйүздүү бош дөңдөшүн бошотуп, адатынча ак кочкорду карай тап койду. «Сүз, качыр, багынт!» Азиздин дөңдөшү кочкорду боорго, жоңго күрс-күрс чолуду. Кочкор адегенде эти бара албады. Анан эти оорук сунганда чыдабай кетти окшойт. Ачылуу көзөрүн кызартып, жонун дүгдүйтүп, чыгырык мүйүзүн тосо бутулду. Эми сүз, багынт!» Азизге кошулуп Султан да мүйүздүү дөңдөштү ыраак кетенчиктетип туруп көкүтүп тап беришти. Дөңдөш ыраактан түйүлүп барып түп күчтө ийилген карт мүйүзгө тик чигей мүйүзүн сайылтап карт түздү. Негедир карт кочкор менен жаш кочкорчо бөлүшө албай какташа түшүштү. Шиштиги жаш мүйүз ийрилген коо мүйүзгө илинип калыптыр. Карт кочкордун ачуусу анык келген экен. Балдар чырылдап жеткенче кочкор сүзөнөк дөңдөштү мүйүзүнөн илген боюнча бутун жерге тийгизбей булактата түп күчтөй
башын тияк бияка наарылай арыштай чуркады. Мына бир маалда боз козу күп эте алдагайда ыргып түштү. Азиз чымылдап кетсе, сүзөнөк дөндөшүнүн башы кызыл жаянкан эки мүйүздүн түйүнөн омкорулуп түшүптүр. Султанды анын кочкорун сөгүп, жер тепкилеп ыйлап жиберди Азиз. Айлаганча Султан кочкордун мүйүзүнө илинип, шалдыраган морт мүйүздү Азиздин колуна берип, араң илкиген дөңдөшүн жетелешип короосунан узатты. Уулу ыйлап барса, атасы кыткылдап күлүп мындай деди: «Балам, чала болуптур. Сен аны чексиз эсиртпедиңби? Дөндөшүңдүн эртерээк мүйүзүнөн айрылганына сүйүн. Ал сенин өзүңдү сүзүп, бир мандемге учуратабы деп чоочучу элем. Кое бер короого, андан өлбөйт, эми чырсыз тынч жүрө берет». Апасы мүйүзүнөн айрылган боз дөңдөштүн уулунун колунан бошотуп, жетелеп барып короого кошсо, козулардын баары андан үркүп, жанына жолобой качышты. Азиз булкулдап, жедеп, көз жашы кургаганда араң: «Мен өзүм сүзгөнгө көндүрбөсөм, боз козу мүйүзүнөн ажырабайт эле. Чынбы, атаке?» деди солуктап. Атасы уулунун ийинен таптады. «Чын кагылайын, малды да эсирткен ээси болот. Эми колуң бошоду. Кошо кайтаруудан коркпосоң жүрү, жайыт жаңылайлы». «Коркпойм, мындан кийин козуну сүзөнөк кылып үйрөтпөйм». Балдар, келгиле эми чыгармага адабий талдоо жүргүзөлү. Чыгарманын аталышы «Мүйүздүү козу». Чыгарманын темасы «Малды кароонун сырлары». Чыгарманын идеясы малга деле жаш өзгөчөлүгүнө карап аяр мамиле жасоо, мал багуунун сырын билүү. Чыгармадагы башкы каарман Азиз жана Козу. Азиз менен Козунун же боз иликтин ортосундагы мамилени ачып берүүдө айланасына топтолгон каармандар. Атасы, апасы, Султан, башкарма. Чыгарма эпикалык текке мүнөздүү. Аңгеме эпикалык тектин ичиндеги кичинекей жанрларынын бири. Окуянын өнүгүшү Азиздин боз дөңдөштү Султандын үйүнө алып барышы. Окуянын кульминациясы боз дөңдөштү карыган кочкор менен мушташтырышы. Окуянын чечилиши дөңдөштүн мүйүзү сынып калышы. Бала экинчи козуларды сүзгөнгө үйрөтпөйм. Бушуктоо үчүн суроолор. Мүйүздүү козу деген аңгеме менен айырмасы эмнеде экен? Азиз эмне үчүн козусун сүзүштүргүсү келди? Султан кантип ызаланды? Карт кочкор неге Азиздин сүзөнөгүн адегенде карабай койду? Дөндөш кантип мүйүзүнөн айрылды? Атасы эмне үчүн сүйүндү? Үйгө тапшырма: шляпаларды тандайбыз. Балдар, кара шляпа ким тандаса, чыгармадагы терс маалыматтарды жазабыз. Ал эми кызыл шляпа чыгармадагы өзгөчө кызык көрүнгөн окуяларды тизмелеп жазабыз. Жашыл шляпа чыгармачылык менен жеке фантазиясын колдонуп, чыгарманын каалган жерин өзгөртүп, чакан текст жазабыз. Ак шляпа чыгарманын каармандарынын орточо жаш өзгөчөлүгүн таап, аларга кыскача мүнөздөмө жазасыңар. Сары шляпа чыгармадан кайсы каарман жакса, ошол каарман кайсы окуядан улам жагып калганын окуяны так далил менен жазасыңар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Сак саламатта тургула.